Адвокат Нурсултан Жанбеков, эксперт Азамат Жанышбек уулу сотто түшүнүксүз көрсөтмө берди деп эсептейт. Айтор бир түшүнүксүз сөздөрдү айтып, сот отурумдагы катышуучуларды канадыр бир адаштырганга аракет кылды да. Мындан тышкары кийинки 19-сентябрь саат 9:30 жарыш сөзгө келип, ошол учурда бардык үстүн акыркы пикирлерибизди, процессуалдык пикирлерибизди билдирели десек, прокурорлор кайрадан ал күнү кайрадан айыпталуучуларга сурак берип, аларды кайрадан сурайлы деген өтүнүчтөрдү келтирди. Бирок прокурорлор жалданып, эксперттер алданып, бийлик сөзүн сүйлөштүп, сотко келип алданып, бийлик артын жалайм деп, баттыңарбы көптүңөр, жаланы жап берүүгө, камадыңар жала жап, карыянын жалгызын, Кудайымдын көзү түз кабыл кылсын каргышын. Эй, каракчы эксперт, каргыш тийсин билүүңө, жооп берип кал эртерээк кылган ушул күнөөңө. Акка кара чаптадың, арам болсун тапканың, тентип калсын балдарың, текке кетип бакканың, кырсык келип башыңа, кака бөлгүн ашыңа, 80-деги энемен сүзүп калгын жашыма. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады, бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу, жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу. 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.